Орусияда иштеп жүргөн мекендештерге ишенимдүү өнөктөш. Биздин документтик кызматта ИНН, СНИЛС, ДМС, паспорт котормосу, полис чоңдорго жана ошондой эле регистрация 3 айдан 9 айга каралган. Бардык кызматтар ишенимдүү жана 100% кепилдиги менен. Сиз бизди экрандагы телефон номерибизден таба аласыз. Ошондой эле комментарийде WhatsApp шилтемеси дагы бар. Мамдума полицияга мигранттарды депортациялоого уруксат берди. Орусиянын мамлекеттик думасы 23-июлдагы пленардык жыйынында миграциялык көзөмөлдү күчөткөн мыйзамдардын топтомун кабыл алды. Ага ылайык полицияга чет элдиктерди депортациялоого уруксат берилди. Визасыз жүрүү режими 180 күндөн 90 күнгө кыскартылды. Буга чейин мигранттарды депортациялоо чечимин бир гана соттор же чек ара кызматы кабыл ала алчу. Андан тышкары визасынын же жашоого уруксат берүүчү кагаздын мөөнөтү өтүп кеткен жарандарды өлкөдөн чыгаруу режими киргизилди. Өлкөдөн чыгаруу режиминдеги чет өлкөлүктөргө банк эсептерин ачууга, автоунаа айдоого, никесин каттатууга, башка аймакка көчүрүүгө тыюу салынат. Алар жашаган жерге полиция ордерсиз бара алат. Алардын артынан соттун уруксаты жок техникалык каражаттар менен аңдып жүрүүгө уруксат берилет. Ошондой эле мигранттар дагы полицияга баш ийбей койсо, жалган айтса, майда бейбаштыкка барса, экстремисттик же нацисттик белгилерди пропагандалса, депортациялоого уруксат берилет. Бул мыйзамдардын топтому мамлекеттик думага Крокус-Сити холго жасалган кол салуудан кийин киргизилген. Анда 145 кишинин өмүрү кыйылып, 500дөн ашууну жаракат алган. Кылмышка шектүү катары Борбор Азиянын бир нече жараны кармалган. Дал ошол окуядан кийин Орусияда мигранттарга каршы риторика күчөдү. Борбор Азиянын бир катар мамлекеттери өз жарандарына Орусияга барбай турууну эскертишкен. Булак Азаттык. Орусияда тил билбеген мигранттарды өз акчасына депортация кылуу сунушталды. Орусиянын мамлекеттик думасында орус тилин билбеген мигранттарды депортациялоо боюнча мыйзам долбоору сунушталганын жергиликтүү басылмалар жазып чыгышты. Либералдык демократиялык партиянын лидери Рем клиникасы тиш ооруларын дарылоо жана тиш салуу кызматын көрсөтөт. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы стоматологдор өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Кандай гана оор абалдагы тиш болсо да оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Шаары метро Нахимовский проспект, Сибашская көчөсү 7, корпус 2. Метрого жакын жайгашкан. 5 мүнөт гана жөө басасыз. Слуцкий демилгелеген мыйзамга ылайык мигранттын орус тилин билгендиги тууралуу сертификаты жасалма болсо, ал өз каражатына депортацияланат. Эгерде анын каражаты жок болсо, анда чыгым ал жаран болгон өлкөнүн дипломатиялык өкүлчүлүгү же консулдук мекемесинин эсебинен төлөнүшү керек. Орусияга алдап кирип, өздөрүнө документ сатып алгандар биздин бюджетке эч кандай чыгым келтирбестен дароо депортацияланышы керек деген Слуцкий. Ошондой эле депутат өлкөгө орус тилин, тарыхын билгендерди киргизүүнү туура деп эсептээрин айтты. Булак Суперкежи. Орусияда 2 киши сууга чөгүп өлгөн мигрант менен сүрөткө түшүштү. Орусиянын Калуга облусунун 2 тургуну сууга чөгүп каза болгон мигранттын жансыз денеси менен сүрөткө түшүп, социалдык тармактагы баракчасына жайгаштырышты. Бул тууралуу Маш Телеграм каналы жазды. Андагы маалыматка ылайык, Таваркова айылында 2 киши суу сактагычтын жээгинен чөгүп кеткен адамдын сөөгүн табышкан. Тез жардам кызматын чакыруунун ордуна алар адаттан тыш көңүл ачууну чечишкен. Тагыраагы алар жансыз дене менен сүрөт жана видеого түшүшкөн. Телеграм канал маркум Өзбекстандан келген мигрант экенин жазды. Анын өлүмүнүн себеби азырынча маалымат каражаттарына белгилүү эмес, бирок сөөктү тапкан адамдардын мындан аркы тагдыры тууралуу маалыматтар буга чейин эле белгилүү болгон. Телеграм канал маркум менен тартылган видеонун 40 жана 42 жаштагы катышуучулары эми 5 жылга эркинен ажыратылышы мүмкүн экенин жазды. Аларга карата маркумдардын сөөгүн мазактоо беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Булак Суперкежи. Оорукананы 5 көпүрөнү сел суулары каптаган. Базар Коргондо селдин кесепеттерин жоюуга 77 куткаруучу тартылды. Бул тууралуу бүгүн 23-июлда Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти.
Ага ылайык саат 20:50 карата маалымат боюнча Базар Кургон районунун Арстанбап айыл аймагында катталган селдин кесепетинен бир оорукананы жана соода үйүн, 5 көпүрөнү, 1 чакырым ички чарбалык жолду сел суулары каптап, 23 жеңил унааны агызып кеткен. Жерине Арстанбап айыл аймагынан 4 экскаватор, 2 жүктөгүч, 1 самосвал, Жалал Абад шаардык номер 20 өрткө каршы куткаруу бөлүгүнөн 32 куткаруучу, 2 мотопомпа, өзгөчө кырдаалдар бөлүмдөрүнөн жалпы 77 куткаруучу тартылып, 12 мотопомпа сел кесепеттерин жоюу иштерин аткарууда. Кошумча маалымат берилет. Буга чейин Жалал Абадтын Арстанбап айылынын ички жолдорун сел каптап, өзгөчө кырдаал бөлүмдөрүнө айгай жарыяланганы кабарланган. Москва Россия активдеринин кирешеси Украинага которулса катуу жооп берерин эскертти. Россиянын тоңдурулган активдеринин кирешеси Украинага которулса жооп катуу болот. Бул тууралуу Россия Тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захарова билдиргенин РИА Новости жазды. Биз бир нече жолу катуу жооп болорун эскерткенбиз. Мекеме аралык форматта ар бир пункт боюнча чечимдер кабыл алынат. Улуттук кызыкчылыктын негизинде көрүлгөн чаралар аларга чечимдин кесепетин сездирет деген Захарова брифингде. Мындан тышкары президенттин маалымат катчысы Дмитрий Песков Евробиримдикти Россиянын чет өлкөдөгү тоңдурулган активдеринин кирешесин Украинага курал сатып алуу үчүн берүү чечимине жооп болорун эскерткен. Албетте жообу болот. Мындай уурулук аракеттер жоопсуз калбайт деген Песков журналисттерге. Буга чейин Европалык дипломатиянын башчысы Жозеф Боррель Россиянын тоңдурулган активдеринин кирешесинен 1,4 миллиард евро Киевке аскердик жардамдын биринчи траншы катары августтун башында жөнөтүлөрүн билдирген. Булак Спутник Кежи. Ошто 33 жаштагы жаран мурдагы аялынын жигитинен тойго кеткен акчаны талап кылган үчүн кармалды. Ош шаарында обузалап, акча талап кылган жаран кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык милицияга Ош шаарынын тургуну арыз менен кайрылган. Ал мурунку сүйлөшкөн кызынын ажырашып кеткен күйөөсү андан обузалап, акча талап кылып жатканын айткан. Ага телефон чалып, тойго кетирген 150 000 сомду кайтарып берүүнү талап кылган. Болбосо балдарга сабатып, өлтүрүп кетем деп коркуткан деп айтылат маалыматта. Аталган факт обузалап талап кылуу менен кылмыш иши козголгон. Ыкчам тергөө иш-чараларынын жүрүшүндө 40 000 сом өлчөмүндөгү акча каражатын арыз ээсинен алып жаткан жеринен 1991 жылы туулган жаран кармалып, тергөө кызматына жеткирилген. Көлөкө учундагы төлөйбүзбү? Эс алуучу көлдөгү пансионаттагы унаа токтотуучу жайдын акысына нааразы болду. Супер Кежи порталынын элдик кабар бөлүмүнө кайрылган окурман Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарындагы Трикороно пансионатынын унаа токтотуучу жайындагы айырмаланган бааларга нааразы экенин айтты. Анын айтымында, унааны көлөкө жерге токтотуу үчүн кошумча сумма төлөш керек. Биз пансионатка жылда келип эс алып жүрөбүз. Быйыл эле экинчи жолу келип жатабыз. Дайыма унаа токтотуучу жайга 100 сом төлөөчүбүз. Быйыл 100 сом берип кирип, унааны көлөкөгө токтотсок, ал жер 200 сом дешти. Көлөкөдөгү орун 200, күн тийип турган жер 100 сом дейт. Ошондо өзүбүздүн жерде көлөкө үчүн дагы төлөп калдык беле, деди Бишкек шаарынын тургуну. Буга чейин интернет колдонуучулар Маяк айылында пирс үчүн акча алынып жатканын айтып, нааразы болушкан. Булак Супер Кежи.